住激动的心，脚下生风。龙飞燕凤绕柱，麒麟望苍穹。那大蝴蝶儿红柴门，让我仿佛穿越了时空。四合院里雕花窗，带回了儿时的梦。绿柳垂白蛐蛐儿叫，海棠花儿红，海棠花儿红，海棠花儿红。汉与青蛙护城河，抬眼看风车。我在那牌楼前，感受祖先的光荣。我属龙，站在这龙的京城。我属龙，站在这龙的京城。脚下时时传来的轰鸣，岁月这阵阵传来的热浪，它撞击着我的心，它撞击着我的心啊，它震颤着我的心。Экөөбүздүн бактыбыз ошончолук эле окшойт. Ал жер менин үйүм эмес. Мен да бул үйдөн кетким келбейт. Лау үйгө жетпей турганымды билемин. Бирок аттең сен неге мага бир мүмкүнчүлүк бербей турасың, ия? Жазмыш деген ушул. Таңзы эч нерсе айтпай эле кой. Мага боордош экениңди унутпасаң болду. Олимпиада спорт жарышын өткөзө турган болсо, Бейжиңде курулуштар сөзсүз ыкчам жүргүзүлө турган болот. Ошондуктан колубуздагы жумушту ойдогудай бүтүрүп, жакшы атакка ээ болушубуз керек. Мурунку оюндарды кайрадан ылгап, төлөмсүз жумушту өткөрмөлөп берээриңердин баарын калтыргыла. Бир жолу бутун ташка тийди. Мындан ары бул жол менен баспаймын. А? Алло. Эмне? Болуптур. Макул билдим. Сүргү, ачылышты токтото туралы. Ага эмне болуп калды? Атаң жоголуп кетиптир. Тарагыла болду, тарагыла.
Ата, апа. Апа, амансыңарбы балам? Ата, жоң эле. Фулай. Сырттан тамактаналы. Тамак жасаганга эринип турам. Макул, айтканыңыз болсун. Айтмакчы, Тауыр. Жанагы алиги сүрөттөрдү компьютерге чыгарыпсың. Ошондойбу? Ошондой чыгардың беле? Ата, досторум менен биргелешип, салт санаанын аялдамасын ачтым. Бейжиңдин салттуу маданият көркөм өнөрүн атайын үгүттөйбүз. Андай жакшы экен го. Убагында буга Бейжиңдин көчөлөрүн сүрөткө тартын айткан элем. Тартып жүрүп, эми көркөм өнөрчү болуп кетиптир. Өнөр? Өнөр деген ушул. Айтканың рас болсо, эсиме түштү. Убаң агайыңды жакшылап үгүттөсөң болот эле. Убаң агайың бар го. Ал киши аты затына шай эмеле. Ал үңжи. Улантуучусу. Ал деген салттуу маданиятыбызды жаңыртуучу. Туура айтасыз, ата. Эми убаң атайга тилчилик жасаймын. Айтмакчы, ата, чоң эне. Сиздерге бир ишти айтайын. Менин эмдиги жасай турган ишим кайратымды жумушап, апамды үгүттөө. Койсоңчу балам. Эй апа, мындан кабарым бар. Убаңда мыкты артист болгонсуз. Туура айтасыз. Өткөн иштер. Бейжиңдин барабаны менен музыкасын салттуу көркөм өнөр дегенге болот. Жарнама менен иштешкен 2 жылдан бери көптөгөн кесипкөйлөр менен тааныштым. Апа, мен Бейжиң музыкасынын орундала турган атайын концерт уюштуруп берем. Бул жумушту сөзсүз жасаймын. Бул бир берекелүү жумуш экен. Мен сени колдоймун. Убагында кайдан билесиң? Мен да сага жардам көрсөтүп каламбы? Ата, болду, сиздин акчаңызды албай эле коеюн. Айтмакчы, бир айланып келейин. Бир аз жумушум бар эле, Эмне жумуш эле? Дагы биз менен бирге тамак ичпейсиңби? Апа, Иуе Японияга билим улантууга барат экен. Анын кулагына куюп коеюн. Анда бара бер. Демек, ата апа, мен кете берейин. Бара бер. Барганың менен да бекер. Үйе деген кыз айтканын аткарып чет элге кетиптир. Мына жигит да таап алыптыр. Биздин Тауырды боюна да жолотпойт сыяктуу. Ойбой апа, мунун баары сиздердин божомолдоруңуз. Сизге айттым эле го, андай иш жок. Мурун Иуя келген сайын атасынын руху серпилип, көңүлү жай таап калчу эле. Эми Иуя кетсе, атасынын маанайы түшө тургандай болду. Ошону айтпайсыңбы? Ата, кайтып келдим. Кечте кандай даамдуу тамак жедиңиз? Жок. Үй апайдын түйүп берген түш барасыбы? Дагы түгөтүп жебепсиз го. Өтө ачуу экен. Тузду өлөрчө салыптыр. Ой ата, табылганына шүгүр десеңизчи, Ооба. Ким бул? Кеңзі. Ата. Таныбай калдыңызбы? Кайсы боласың? Линзамын. Линзасыңбы? Ооба. Кайдан жүрөсүң балам? Кел кой. Ата, Былыктырып жибергенимди көрбөйсүңбү? ата, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы балам, жакшы. Угушумча сиңжиңде жагдайы жакшы экен. Бул жолу көбүрөөк турат чыгарсың. Бул жолу мен кетпей тургандай болуп келдим. Кетпейсиңби? Жакшы экен. Анда үй бүлөңдү күйөөңдү кантесиң? Ажырашып кеттим. Чаштар ачканан да өткөрүп жибердим. Эмне ажырашып кеттим дейсиңби? Демек,
Азыр жалгызсыңбы? Ата, жалгыз жакшы жүрүп жатамын. Бул жолу келгенде да атам сизге амандашып кел деп жиберди. Ошондон алдыңызга келдим. Жакшы болду. Рахмат балам. Чоң энең да кетип калды. Эми көрө албайсың. Баарыбыз сени сагындык. Ата, атамдан баарын уктум. Азыр жалгыз жашап жаткан экенсиз. Бейжиңде 1 ай турамын. Дайыма келип сизге шерик болоюн. Макул, макул. Жакшы болот. Мөндүр, атам ушунча көп иштерди айтып берди. Сен эмнеге сөз сүйлөбөйсүң? Сөздөрүм кулагыңа жакпай калабы деп корккондон унчукпай турам. Айтчы гана, күйөөң сага ошончолук күйсө, эмнеге ажырашып жүрөсүң? Себеби көп. Балалуу болгон жоксуңбу? Көңүлүң жай тапкан чыгар. Сенин болжомолуң туура чыкты. Бирок таптакырда өкүнбөймүн. Мен аяп эч нерсе айтпай эле кой. Бүшүрүкөймүнбү? Жана ачырлык билдиреминби? Жүзүңө карап көрчү. Ошондой бекен. Менимче сен ажырашкандан кийин көптөгөн акчага ээ болдуң. Болуптур. Бул соодада зыян тарткан жоксуң. Эмне деп турасың өзү? Лиңзы, бетиң айткан эле сөзүм го. Билемин, сенин назарыңда мен байлыкка көз кызарта турган аялмын. Кабатыр болбо. Бул жолу атаң амандашып келдим. Сени менен жолугуум, жөн эле жолукканыбыз гана. Узатпай эле кой, өзүм кетем. Токто. Бейжиңде 1 ай гана болом дедиң. Дагы кайда барасың? Америкага. Визам да дайын болду. Ата, дагы эле отурасызбы? Мөңдүр, неге мынча тез кайтып келдиң? Лиңзы менен сүйлөшүп, үйүнө узатып койсоң болбойбу? Кереги жок. Отур. Уккан жоксуңбу? Ал ажырашып кетиптир. Ажырашса мейли. Тилимди бир жолу болсо да алсаң кантет. Ал бул жолу мага гана амандашып келген жок. Мен өзүм байкап койдум. Мени менен сүйлөшүп отурганда назары сенде болду. Анын көңүлүндө... Ата, токтоңуз болду. Айтпай эле коюңузчу. Айтпасам акылыңа келесиңби? Ата, мындан кийин сизди алжыды дегендердин сөзүнө кошулбасмын. Эсимден адаша элекмин. Баарын билемин. Ошентсе да, сизге айтып коеюн. Лиңзы менен кол кармаша албаймын. Сиз да мен үчүн баш катыра бербеңизчи, а?
Билемин. Сенин назарыңда мен байлыкка көз кызарта турган аялмын. Кабатыр болбо. Бул жолу атаң амандашып келдим. Сени менен жолугуум жөн эле жолукканыбыз гана. Бейжиңде бир ай гана боломун дедің. Дагы кайда барасың? Америкага. Biraz ыр айталы. Ыр төрткө бөлүнөт. Сүйлөө, үйрөнүү, иликтирүү, айтуу. Сен кайсынысын билесиң? Барын билем барын. Анда айтып көрчү гана. Айтайын ба? Кайсынысынан баштайын? Дагы эле болсо жашсың. Эмнеге ончончо энтигесиң? Ден соолугуң мага жетпейт окшойт. Туура айтасыз. Чын эле жетпейт. Муну өзүңдөн көр. Аныңыз рас. Бирок кечегидей мени шылдың кыласыз. Дагы кызым бул кейпимди көрүп туруп, дагы чет элге чыгамын дейт. Бул кызды бекер баккан экенмин. Бияузу, сага чынымды айтайын. Биринчиден жагдайыңды билейин дедим. Экинчиден кызыңдын иши тууралуу келдим. Сен кызыңды жибергиң келбейт экен го. Мен дагы ошондой. Кандай ойлоп атканыңызды айтпасаңыз да билемин. Сиз Алида кызымды келин кылып алууну оюңуз бар. Ошондой чыгар. Убагында кемпириң экөөң мыңдырга каршы болбогон болсоңор, ал экөө баш кошуп, биз болсо небере сүйүп отурар элек. Муну бизден көргөнүңүз болбойт. Ал кезде Мүндүр чынында өтө эле көк бет болчу. Начар жигит эле. Бирок ал азыр жакшы болуп кетти. Эмне? Мыңдырды күйөө бала болушун каалабайсыңбы? Эмнеге каалабайт экенмин? Мен аны уулумдай көрөмүн. Анда болду да. Ай. Менин көңүлүмдөн өткөнү менен эч оңура барат дейсизби? Мүндүр кызымды тарындып таштаптыр. Кызым ага үчүшүп калды. Мен азыр кандай деп айткан менен кызыма сөзүм өтпөйт. Жаңзы бирси күн аэропортко кетеби? Ошону айтпайсың. Кечки 8-де учат экен. Шанганга токтогондон кийин Сан-Франциского учат экен. Болду. Бул сөздү угуп көңүлүм жайланып калды. Ушундай болсун. Ошондо эмне билген оюңуз бар? Сен кызыңды кетиргиң келбей турабы? Анда айтканымдай болсун. Ошондой жаса. Ай, Лиңзы, Америкадагы классташың менен кабарлашпаганыңа далай жыл болуптур. Алар канчалык кол күчүн бере коёр дейсиң? Апа, коркпоңуз. Далай жылдан бери сыртта жүрүп үйрөнүп кеттим. Кыйынчылыкты сезе койбосмун. Ай балам-ай, кандай гана шорду элең. Алиге чейин бактыңды таба албай жүрөсүң. Атаң кайда кеткен деги я? Жуголду го өзү. Менби? Мен эч кайда барганым жок. Чай дүкөнгө барып кичине чай алып келдим. Сени мунун Кызым, кетерде мурун уаң атаңа барып кетпесең болбойт. Мен да сени менен бирге барайын. Бул чайды ала баралы? Ата, убактым ушунча тыгыз турса, дагы барабызбы? Кызым, атаңдын жашы келип калган адам. Сени да жакшы көрөт.
Жөнүн айтып кетпесең да жөн эмес. Тилиңди ал. Балам, барып келеле, кана. Ал. Ата, сизге эмне болду? Ооруп калдыңызбы? Дары ичтиңизби? Жана телефонду ооруп жатамын деген элеңиз. Жазылып кеттиңизби? Бош сөздү кой. Маңдыр, Лиңзы эртең кетет экен. Эгер мени көбүрөөк жашасын десең, анда аны алып кал. Аны алып кал дейсизби? Ата, аны кандай алып каламын? Алжып, кап, кайдагын айтып турган жоксузбу? Бет алды сүйлөгөнүм жок. Баарын билип турамын. Лиңзы Алида болсо, сени жакшы көрөт. Эмнеге мындай дейсиз? Көрүп билдим. Ван Гочиян, сөзүмдү ук. Атымды атап жибердиңиз го? Болуптур. Айтыңыз кана. Сен мени дегеле эч качан мактабайсың дечи элең го. Лиңзынын ишин жөнү менен ыңгайласаң, сени келиштирип туруп аябай мактайын. Ата, мындай десеңиз жакшылап сүйлөшкөнүбүз жөн окшойт. Сүргү шериктештигин колума алдым. Ача келүү эшикти да салдым. Мактаган жоксуз. Ошончолук чоң кулушту салып бүттүм. Текшерүүдө толумду болсо да мактабадыңыз. Аягында тобокелге бел бууп, сүрөттү дубалды муржайга берип, тирилей фың аталдым. Өкмөт ооз чаппай алкаганда да сиз тиш жарып эч нерсе дебедиңиз. Эми келип, Лиңзынын жумушун ыңгайласаң, келиштирип мактаймын дейсиз. Бул иш ошончолук маңыздуубу? Маңдөр, бул сөзүм эсиңде болсун. Эр азамат канчалык ири иш бүтүрсө да, бул өмүрүндө бир аялдын көңүлүнөн чындап орун ала албаса, бир үй бүлө кура албаса, аны чынында азамат дегенге болбойт. Мактоого да татыбайт. Түшүндүңбү? Түшүндүм. Бирок ата, Түшүнсөң болду. Бар, ким экен? Ким бул? Устат, Меңдир, атаң кайда? Үйдө. Лиңзы? Лиңзы кире кой. Ата, буларыңыз. Кызым, сага чынымды айтайын. Мунун баары Убаң атаңдын ою. Кетүүдөн мурда кандай болгон күндө да бул Меңдүр менен жакшылап сүйлөш. Эч нерсе айтпайлы койгула. Бөлмөгө кирип сүйлөшкүлө. Тынчыңарды албайлы. Кечте бирге отуруп тамак ичсек болду. Кана, киргиле. Кана? Бар, киргиле. Бара кой. Ата, бул... Бул үйдү атам жыйнаштырып койгон болду го. Жер жемиш алып келип. Төшөк жапкычка чейин алмаштырып коюптур. Байкасам бул ишти эрте ойлонуштурган сыяктуу. Бул эки чалың мурдатан камданган окшойт. Кандай гана кызык эле. Лиңзы, менимче ал кишилердин жасаганы таптакырда күлкүл эмес. Өзүң да билесиң. Ошондой эле. 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 Ошондой
Атамды ушунча жыл жек көрдүм. Мени көзгө илбейт. Сүргүгө бөйрөгү бурулуп турат. Убагында өзү атам экенине да тааныбаган элем. Бирок бүгүн көзүм жетти. Жаңылыпмын. Ал менин нагыз аска тоом экен. Лиңзы, бул кишилер үчүн болсо да жакшылап сүйлөшсөк болбойбу? Эмне? Тирмейип чыга келчи элең. Жаңылганыңды танмаксыңбы? Мен ушундай жазагым келет. Бирок ойлоп көрсөм эмнени ката жазадым. Сенин той жасаганыңды угуп, чындыкты айтканга жана каталыгымды билсем мага убал эмеспи? Ушундай кезде да айтканыңдан кайтасыңбы? Ооба. Мен өзүм жаман. Кырыс мамиле жасадым. Бирок сенден коркуп шыкактап жүрөт эмесминби? Эгер айтарың ушул болсо, сүйлөшкөндө эч нерсе калбаптыр. Ошондо Убаң ага кызымды ээрчитип келдим. Натыйжасы кандай болот? Аттың дебейсиңби? Бул экөө тең кыркты кыркалап калды. Эми кечиксе кемпир чал болот. Дүнүйөгө кеткен кемпирим дагы арбагы ыраазы болбойт. Ошону айтпайсызбы? Ошондо кандай сүйлөшүм керек? Сен бир жүргөн жексурсуң. Болуптур. Баары менин катамдан. Сенде каталык жокпу? Өзүң да ушундай. Ушундай болорун билген элем. Бул кыз бир айткан жагынан кайтпайт. Байкашымча алардын эркине салсам болбой турган сыяктуу. Мындай болсун. Экөөбүз чыгып кетели. Экөө сүйлөшө берсин, жүрү. Өзүнө келсин дейсиз кой? Россияга барбашым керек эле. Шынжынга сени издеп эртерээк барсам болот эле. Бирок менин келгенимди билип туруп, мага неге учурашпайсың? Мындыр. Сени мындан ары көргүм келбейт. Бул сөздү ушуну менен экинчи жолу айттың. Жаттап да алдым. Болуптур. Америкага эртерээк жетип, байлыкка батышыңды тилеймин. Кетсең кете бер. Атай. Ата. 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 Бул кандай болгону? Эки чал кетип калган чыгар, чайканага чай ичкени. Эшикти сөзсүз сыртынан кулуптап кетишти. Чай ичкени? Түштөн кийин доллар алмаштырышың керек. Эмне шыкырасың? Муну карап кой. Бул эмне дегениң? Жазаган ишин көрбөйсүңбү? Менин аялуу экенмин.
Ай. Göz var mı sende? Кандай сөйлейсің сен өзі? Сені жақшы білемін. Атам маға өзі жалқы, өзі олақ. Мүндір деген бір шакиртті қабыл алғанын айтқан болчу. Ошондоксуз сен болдуң го. Мүндір деген еркелеткен атым. Чын атым Уянго Чан. Небере келиниңиз эмес. Келиниңиз болгун келет. Менин жактырганым Мүндүр. Жаңылдым. Кетпейлі қойчу. Мындан кейін мындай мамиле жасабаймын. Бұл сөзді эмнеге эртерээк айтпайсың? Биябызы, ушунда түнөсө акча албай турганын сен кайдан билесиң? Ойбай, Бейжиндеги жакшы жерлердин баарын билемин. Бул жууну аралыгы кандай гана жакшы эле. Жууну алдык, кечки тамак менен таңертеңки тамакты да жедик. Узун орындуктары менен креслосу кандай рагат, Чынында жакшы экен, бирок тигил балдар эмне болду дейсиң? Мен кимден сурайм? Мен да ушуну сурайын деп тургам. Бирок биздин үйүбүз экинчи кабатта. Кызым ачуусун кармай албай секирип кетип жүрбөсө болду. Леңзі, үйгө койгонум кандай жакшы болгон. Кана? Кана Леңзі. Менин аярлуу жерим ошол. Жарайт.
Uşağım, bir кезде sen ekөөбүз үйүңдүн эшигин салган кез эсиңдеби, я? Албетте билем. Узганды дагы биз буздук. Сөздөн жибербейсиң да. Ушау, бүгүн бул эшикти Бейжиңдин ортолугунда кайра бой көтөргөнүн көрүп күбө болдук. Өзгөчө кубанып турамын. Бирок көңүлүм айтпай эле кой. Эмнени ойлоп турганыңды билем. Ичимдегини айттырбай билген кыйынсың да. Туура. Сага мурунтан шериктеш болуп келем. Сырың мага маалым. Бул эшикти кайра салганда жардамдаша албадым деп турасың. Кандай гана алгыр элең. Ага. Бейжиң шаарындагы канчалаган курулушка маңдай териң сиңип эзиле эмгек кылдың. Сенин эмгегиң элден башкача болду го. Sen mintip meni götürmölöbey эле кой.
Eseli үлүс коштуң дечелең ачыгын айтканда мен bir карапайым өнөр ээсимин. Бүгүн бул эшиктин үстүндө туруп Бейжиңге көз салып, көңүлүм чынында жай таап калды. Өмүрүм бекер өтпөптүр. Ага, бул Бейжиңдин эшиги bir-birden kayra kalıbına keltirgen demek bilen. Maga kичирейip kalganday sezilgeni kanday? Eşikko kичирейген жок. Бейжиң шаарынын көлөмү чоңоюп баратат.